Уюлдук компаниялар боюнча Мегаком, Билайн, Нур Телеком боюнча канча киреше түштү 2024 жылга? Ки канча пландалган? 2025 жылга канча түшөт? Ушул боюнча бир маалымат берип койсоңуздар. Булар боюнча бизде дивиденд түшөт, азыр маалымат берип коебуз. Так, 24 жылы жалпы сумман 21 миллиард 374 миллион сом түштү дивиденд аркылуу. Жана эсти мындай разрезде карап Бөлүп айтсаңыз, Мегаком компаниясынан канча киреше 2024 жылга түшөт? Жана Билайн компаниясынан, жана Нур Телеком. Ушул боюнча маалымат бар бизде? Билайн бизде жок да, бизде Мегакомда. Мегакомдон канча түшөт? Так, где Мегаком? Салык кызматы Бул дивиденд, салык эмес. ушул бой рахмат. Маалымат жок болсо мага кагаз жүзүндө берип койсоңуздар да болот, рахмат чоң. Мага кагаз кат жүзүндө берип койсоңуздар. Ошол Мегаком компаниясы, Билайн жана Нур Телеком компанияларынан 2024 жылга канча киреше түшөт бизге, мамлекетке? Жана 2025 жылга канча пландап атасыздар? Мен кийинки суроом. Ош шаары дотациядан чыкканбы? Ош шаары. Ош шаары самостоятельный бюджет ал. Дотация берилбейт, а? Мына канча айыл өкмөт бүгүнкү күндө дотациядан чыкты да? Жазы АТРден кийин АТРдин алкагында канча айыл өкмөт калды? АТРге чейин азыр мындай так берип коеюн, справка бар азыр. Дотацияда. АТРге чейин канча айыл өкмөт болчу? АТРдин алкагында канча айыл өкмөт калды азыр бүгүнкү күндө? Маалыматыңыздар барбы? 282 болчу, азыр АТРдин 199 айыл өкмөт дотацияда. Туура эмес маалымат берип атпайсызбы? Шаармен кошо. Санын айтып атасызбы же дотация боюнча? Айыл өкмөт. АТРге чейин канча айыл өкмөт бар эле? 453 болчу, анан бүгүнкү күнү 231. 200 канча? 31. 235 десеңиз, 4 айыл өкмөттү каяка кетирип атасыз билбейм. Мына 235 айыл аймак калып атат, айыл өкмөт. Мына ушулардын канчасы бүгүнкү күндө дотациядан чыкты? Канчасына дотация берип атасыздар? Конкреттүү мындай жөнөкөй суроо да. Мен билбейм, эмне кайсы маалымат айтасыз, мына биз айтып атабыз. Азыр дотацияда 199 айыл өкмөтү. Биздин эмеде 199 айыл өкмөт, демек бүгүнкү күндө дотацияда отурат. Өзүн өзү каржылай албайт демек. 199. толугу менен каржылай албайт. Толугу менен каржылай албайт. Азыр мына мен кесиптешим айтып өттү да. Жана киреше салыгы боюнчачы. Сизге конкретно суроо берди да. 10%-ти азыр республикалык бюджетке алып атабыз деп атасыздар. Киреше салыгы эмне себебинен өсүп кетти деп суроо берсе сизге. Сиз так жооп берген жоксуз да. Киреше салыгы эмнеден түшөт өзү негизи? Мен айтып берейин азыр, сиз түшүнбөй калсаңыз керек. Биринчи, подоходный менен налог с продаж бул артараптуу болчу. Подоходный налог бул равномерный. Баары тең төлөнөт. Ошондуктан биз аны жергиликтүү бюджетке бердик. Анын өсүшү болсо мына 8 миллиарддан 30 миллиардга чейин өстү. Налог с продаж бул неравномерный, бул шаарларда эле өсөт. Аны 4 миллиарддан 30 миллиардга чейин өстү. Аны биз республиканский бюджетте алдык. Ошону айтабыз. Жергиликтүү бюджетти тең көтөрүш үчүн подоходный иштейт. Налог с продаж болсо анда Бишкек менен Ош эле өсөт. Калган региондор андан да бештер дотация өтөт. Кыска эле жооп берсеңиз, киреше салыгы подоходный налогту. Азыр 10% республикалык бюджетке алып атасыздар, туурабы? Ооба. 90% жергиликтүү бюджетке калып атат. Ошону эмненин себебинен өстү? Эмне себебинен өстү? Киреше салыгы эмненин себебинен көбөйүп атат? Реформа себебинен өстү, мына теневой составляющая өстү. Анан мына Киреше салыгын эмнеден аласыздар? Сиз мени окуп жатасыз. Биз азыр болсо айтып атпайбызбы, 27-25% соцотчисление бар эле. Биз быйыл болсо 12%га түшүрдүк. 12%га түшүрдүк отчисленияны. Ошол бир тарабы ошол
экономиканын жана теневой экономика бияка ачыкка чыгат. Бул сиз туура эмес маалымат берип атпайсызбы? Киреше салыгын сиздер мына мамлекетибиз айлыкты көтөрдүңүздөр, туурабы? Мугалимдердин айлыгы көтөрүлүп атат, айыл өкмөттөрдүн айлыгы көтөрүлүп атат. Мына айыл өкмөттөр мен иштеп турганда 9 миң, 10 миң сом тегерегинде айлык алчубуз да. Бүгүнкү күндө ошол айыл өкмөттөр 20 миңден 30 миңге чейин айлык алып атышат. Булардын подоход киреше салыгы ошонун эсебинен мына өздөрүнө түшүп атат кайра. Бул бюджеттен алган. Бюджеттен алып туруп, кайра өздөрүнө түшүп атат. Бизнестен айтат болсун. Азыр мына сиздер айтып атасыздар, 43,2% профицитте турабыз деп. Эми ушул 10%ды местный бюджеттен албай эле койбойсуздар республиканский бюджетке. Шуну кайра жергиликтүү бюджетке эле бериш керек да. Мына айтып атпайсыз, 199 айыл өкмөт бүгүнкү күндө дотацияда отурат да. Ушул жергиликтүү бюджеттин 10% киреше салыгын өздөрүнө эле калтырсак да, мен да мына кесиптештеримдин сунушун колдойт элем. Себеби 199 айыл өкмөт бүгүнкү күндө дотацияда отурат, аны сиздер 10%-ын республикалык бюджетке алып атасыздар. Ушуну кайра өзүнө калтырышыбыз керек дейм да. Анан мына мугалимдер менен врачтардын киреше салыгы айыл өкмөттөрдүн өзүнө түшпөйт да. Булардын киреше салыгы мына мектептерде бүгүнкү күндө бухгалтерия жок. Райондо жайгашкан. Мисалы мына Ноокат районунун мектептеринин бухгалтериясы Ноокат шаарында жайгашкан. Ошол эле ГСФ, ФАП, алардын дагы бухгалтериясы жок. Алардын дагы бүгүнкү күндө бухгалтериясы Ноокат шаарында жайгашкан да. Булардын киреше салыктары бүгүнкү күндө ошол айыл өкмөттөрдөгү мектеп мугалимдеринин салыгы, айыл өкмөттөгү иштеген мына врач, ошол жерде кароол дейбизби, санитарка дейбизби, ушулардын бүт киреше салыктары Ноокат шаарына түшөт да. Ушуну дагы ар бир айыл өкмөттүн өзүнө түшө турган кылышыбыз керек да. Ушул боюнча да бир маалымат болсо берип койсоңуздар. Туура айтасыз, ошо по учетной регистрация да, баары түшөт да. Анан Ушул өзү негизи кандай? Иштеген жерине түшүш керекпи же учетный регистрация жашаган жерине түшүш керекпи? Эми учетный регистрация иштеген жерде болот да. Иштеген жерине түшүш керек. Эмне үчүн анда айыл өкмөттө иштеген мугалимдердин киреше салыгы Давайте ошо менен Ноокат шаарына түшүп атат? Эмне үчүн айылдардагы иштеген ФАП, ГСФлардын салыгы Ноокат шаарга түшөт? Бул бир эле Ноокат районунда эмес, бүт Кыргызстан боюнча ушундай. Ушуну бир карап, кайсы айыл өкмөттө канча ФАП кызматкери, канча ГСФнын кызматкери болсо, ошол ар бир айыл өкмөттүн өзүнө түшүш керек да. Ошол эле мугалимдердикин дагы. Кайсыл айыл өкмөттө канча мугалим иштесе, ар бир мугалимдин киреше салыгы ар бир айыл өкмөттүн өзүнө түшүш керек. Дагы бир суроом, мына Ноокат районунда 11 гектар жер трансформация кылынып, логистикалык борбор курууга деп берилген да. Ушул бүгүнкү күндө ГЧП болуп мына ишке берилип атыптыр. Ушудан канча киреше түшүп атат бүгүнкү күндө? Ноокат районунда эски аэропорттун жанында жаңы логистикалык борборго 11 гектар жер берилген. Ушудан бүгүнкү күндө киреше түшүп атабы же киреше түшкөн жокпу? Минэкономдо маалымат барбы? Салыкта. Ким жооп берет? ГЧП ал эме агенттикке карайт, бизге карабайт. Ушул агенттиктин маалыматын алыш керек. Кайсыл агенттикке карайт? Инвестиция агенттигинен. Себеби ал ГЧП кылып берилген да. Государственно-частное партнерство. Минэкономдо сиздерде бар да бөлүм? Жок, мурун бар болчу, азыр болсо ошо найга өтүп кеткен. Таптап анан жооп беребиз. Мына бул боюнча да мен азыр мага маалымат берсеңиздер, кагаз жүзүндө Ноокат районунда 11 гектар логистикалык борбордон канча киреше түшүп атат? Эми бул боюнча маалымат жок болсо мага кат жүзүндө бериңиздер. Рахмат, менде башка суроо жок. Рахмат. Кечиресиз, мен осы жооп берип коеюн. Мына жанагы подоходный налог боюнча 10%. Мен айтып атпайм, эмки жылга биз экспериментальный жагын кылып атпайбызбы? Өзүнчө бир рисктер бар.
жана статус отчисления боюнча если киреше толук менен толбосо ошо 10% менен толуктурабыз депчи. 2025 жыл нормально бар